Саламатсыздарбы балдар, маанайыңар жакшыбы? Сабактарыңарды жакшы окуп жатасыңарбы? Бүгүнкү сабакка даярсыңарбы? Кандай даяр болсок, сабагыбызды баштасак. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы жөнөкөй жана татаал сынатоочтор. Ал эми бүгүнкү сабагыбыздын тиби жаңы билимди өздөштүрүү. Сабагыбыздын усулу өз алдынча иштөө сабагы. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты жөнөкөй жана татаал сынатоочтор боюнча маалымат алуу, тубаса жана туунду санатоочторду өздөштүрүү, өз алдынча иштеп, өз алдынчалыкка тарбиялануу. Сынатоочтор түзүлүшүнө карай экиге бөлүнөт. Биринчиси жөнөкөй, экинчиси татаал. Жөнөкөй сынатоочтор бир эле сөздөн турат. Мисалы, амалдуу, сары, бийик, ысык, кыска, узун жана башка сөздөр. Татаал сынатоочтор эки же андан ашык сөздөн туруп бир маанини билдирет. Мисал келтирсек, кызыл тазыл, алдуу күчтүү, узун кыска жана башка сөздөр. Ал эми балдар, сынатоочтор тубаса жана туунду сынатоочтор болуп экиге бөлүнөт. Тубаса сынатоочтор сапаттык сынатоочтордон жасалат. Мисалы, кызыл, сары, тар, чоң, сулуу, көк, бош, бийик жана башка. Булар эч кандай мүчө жок жасалат. Ал эми туунду сынатоочтор мүчөлөрдүн жардамы менен жасалат. Мисалы, суусуз, акылсыз, балалуу, тартиптүү, оттуу жана башка сөздөр. Буларга мүчөлөр жалганат. Анда эмесе, менин сүйүктүү окуучуларым, кийинки кезекти көнүгүү иштөөгө берели. Биринчи тапшырма: жөнөкөй жана татаал сынатоочторду катыштырып чакан текст түзгүлө. Азыркы өткөндөй эле жөнөкөй жана татаал сынатоочторду катыштырасыңар. Текстке тема койгула. Анда эмесе, кийинки кезекти экинчи тапшырмага өтсөк. Номер 215 көнүгүү. Балдар, окуу китебиңерден 215 көнүгүүнү карагыла. Тубаса жана туунду сынатоочторду өз-өзүнчө бөлүп жазгыла. Мисалы, тубасага кызыл, туунду сынатоочко акылдуу. Дуу деген мүчө уланды. Кандай? Акылдуу. Кийинки сөздөрдү дагы дал ушундай бөлүп жазгыла. Эмки кезекти үчүнчү тапшырмага берсек. Төмөнкү тубаса сөздөрдү туунду сынатоочторго айландырып жазгыла. Ак, көк, чоң, кызыл, кир, бош, сулуу, кыска. Мисалы, сулуу дегенди сулуураак, кыска дегенди кыскараак кылып басаңдатма даражага айландырдым. Калган сөздөрдү да ушундай кылып айландырып жазгыла. Ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз соңуна жетти. Үйгө тапшырма: эреже жазып, номер 430 көнүгүүнү аткарасыңар. Сынатооч сөздөрдү таап, сүйлөмдөгү аткарган кызматын аныктагыла. Карандаш менен чийип жазгыла. Азаматсыңар балдар. Кийинки сабакта жолугушканча саламатта калгыла.